Сүйгөн ишин талант менен аткарган адамга эч нерсе тоскоол боло албайт деген сөздүн аныктыгын мына ушул таланттуу инсандар тастыктай алат. Дегенибиз, ыр, сахна, эл үчүн алар бардык өмүрүн арнап койгон сыяктуу. Мындан 25 жыл мурун мына ушул топту учурдун залкар адамы, таланттуу инсан, Кыргыз Республикасынын эл артисти Замирбек Үсөнбаев эл шайырлары фольклордук тобун негиздеп сахнага алып чыккан. Топту бир канча жылдан бери жетектеп келген таланттуу инсан Мыразил Сагыналиев өмүрүнүн акырына чейин алардын чыгармачылыгы үчүн көп салымын кошуп жүрүп, оорудан улам көз жумган. Ал эми учурда төкмө акын Максат Кулоев жетектеп келет. Эл шайырлар тобу ушул атам замандан берки улуу өнөрдү азектеген Алымкул Үсөнбаев атабыздын атын алып жүрөт. Мамлекеттик эл шайырлар тобу 23 жылдыгыбызды былтыр белгиледик. Биздин топто 10 Кыргыздын эң мыкты инсандары, жигиттер, кыздарына эжекелерибиз, мырзалар, агаларыбыз баш болуп иштейт. Бул топтун аксакалы, элибиздин эмгек сиңирген артисти, залкар адамыбыз, обончу кадимки Дүйшөмбек Үкүев аксакал. Ал эми айымдарда мынакей эмгек сиңирген артистибиз, обончу, аткаруучу Анапия Райым эжекебиз. Калганын баарын өзүңүздөр билесиздер, эл тааныган инсандар. Бир гана сахнада эмес, көшөгө артында да өтө шайыр, ынтымактуу ырчылардын ордосунда 3 теректин 3 кызы Анапия, Дилбар, Лира Райымбековалар, Дүйшөмбек Үкүев, Максат Кулоев, Кенже Көбөкова, Рустам Сагыналиев, Улукбек Токтоболот уулу эмгектенишет. Биз Ошко гастролго барып калдык. Анан үчөөбүздү Лираны көбүрөөк иштеп калган да Ошто. Анан кийин бизди конок болуп, бир күндө 3 конок болуп калдык. Анан кийин бардыгы эле 1 сааттын ичинде аралыкта экен. Анан бирисине барсак кете албайбыз, ушинтип отуруп жөнөтүп, анан үчүнчүсүнө келдик да, келгенден кийин чоң кишилер, мындай уяттуу кишилер, аябай Лира жасакерлер эмне кылабыз, кечирип калдык, эми кантип кечирим сурайбыз деп анан кирип эле кечирип койгула. Ушу мен эми тос сүйлөп коеюн биринчи деп баштады да, анан кийин туруп эле эми ушинтип үчөөбүз бир туугандай болуп ушунча жыл эмгектенип келатабыз, эже деп коет. Тигилер ошол боюнча эле чалкасынан күлдүк, көпкө чейин күлдүк да, анткени үчөөбүз бир тууган болсок анан ушул эжелер менен бир туугандай болуп 20 жылдан ашып калды, Анапия эжеке деп коет. Анан бул аябай эмне деп айтарын билбей, анан кечирим сурарын билбегендеги чыгып кеткен сөз болду да. Анан сонун болуп алар деле унутуп бизди күткөн. Сонун отуруп келгенбиз Лира. Ошондой болгон. Баягы үчөөбүз ээрчисек, мисалы үчүн жумушка үчөөбүз бир тууганбыз да, баягы бир коллектив иштеп аткандан кийин чоң жоопкерчилик, анан кийин баягы бир туугандан бири-бирибизден ашып кеткен кыял жок, кем калган кыял жок дегенде анан үчөөбүздүн чогуу жүргөндө тиги мисалы үчүн мен кечигип калсам Анапия эжең каякта, мурда Замирбек байке иштеп атканда Лира каяктан чогуу жаткан жокмун, үйлөрү бөлөк деп айтам да. Анткени бардыгы кимибиз жок болсок, ошонубузду сурап эле анан баягы күлкү болуп эме болуп калабыз. Сөз түрдө биздин коллектив абдан ынтымактуу. Кээде урушабыз, кээде талашабыз, кээде тартышабыз, кээде катуу баягы чыгармачылык үстүндө талашуулар болуп кетет. Анан кайра отуруп бирибизден бирибиз кечирим сурайбыз. Ал сөз түрдө коллектив болгондон кийин уруш талаш болбосо ал коллективге жатпай калат болуш керек деп ойлойм. Анан биз бир туугандайбыз. Бир секунд биздики. Анан кайра кучакташып, талашып. Бирок биз коллектив бири-бирибиз менен ушундай бекем катыштабыз. Жеке турмушта дагы бирибиз келбей калсак, сен эмне келбей калдың деп аны ортого алабыз. Аны ал булдуруктап сүйлөй албайт. Аны коркутабыз. Ошондой болуп коллектив ошон үчүн коллектив экен, ынтымактуубуз. Анан бизди буга чейин Мурадил Сагыналиев агабыз жетектеп келген. Агайдын көзү өтүп кетти, жаткан жери жайлуу болсун. Андан кийинки биздин азыркы жетекчибиз Максат Кулоев, өзүңүздөр билгендей төкмө акын, көптөгөн ырлардын автору, оончу. Мындан ары биз ушул максатка
чоң ишеним менен ушул жерге шайлап алдык. Кудай буйрса эл шайырлардын келечеги алдыда. Ал эми Кенже Көбөкованы бул топко Замирбек Үсөнбаев өзү алганын айтат. Иштеп келе жатканына 6 жылдын жүзү болуп калды. Ушул жерде улуу адамдар менен иштешип, чогуу бир сахнага чыкканыма кубанам дейт. Биздин ушул Замирбек Үсөнбаев агайыбыз өзү алып келген, аты айтып тургандай эле Алымкул Үсөнбаев атындагы эл шайырлар тобу деп аталганына байланыштуу. Биз ушу 1-курстан баштап эле сабак өтүп бияка келип жүрчүбүз. Өзүмдүн устатым, анан кийин бизде ошо жакшы кадрлар, ушу иштебей кетип каласыңар, акчага кызыгасыңар, анан шоуга кызыгып кетесиңер, филармонияга келгиле, булар келечегиңерге жакшы, өсүшүңөргө жакшы, өсөсүңөр деп аябай бизге дем күч кубат берди. Анан кийин мен окууну бүттүм, мугалим болуп 3 жыл иштедим, анан кой баары чыгармачылыкты өстүрүш керек экен, өнөр адамдары менен бирге болуш керек экен деп агайга айттым, мен келсем болобу деп, ошентсем эмнеге болбосун, кел деп, анан келип өзүмдүн окуучум, өзүмдүн группама алам деп эл шайырлар башында айтышты, кээ бирлер айтышты эстебеске деп, анан жок, мен өзүм бияка келиш керек, эл шайырда эле болсун деп, анан бияка орношуп калдым. Ошо менен 6 жыл болду бияка иштегениме. Кудайга шүгүр. Жакшы өнөр адамды мен биз кичинекей кезде ушул көрүп жүргөн, ушул билип жүргөн адамдар менен бирге сахнага чогуу чыгып, бир кемеде кетип баратканыма абдан сыймыктанам. Ал эми топтун жакшы жаңылыгы 9 май күнү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын алдында элге акысыз концерт тартуулаганы турушат. Ал күнү майрамдап көчөгө чыккан элдин көңүлүн алып, майрамдык маанай жаратуу үчүн аталган топ кызуу даярданып жатышат. Улуттук филармония жалпы чоң жүрүш жасайт. Быйыл бир 2 областка барабыз деген сунуштар баары тең бышып, Кудай буйрса 100дөн 150дөй артист баардыгыбыз барабыз. Кудай буйрса кайсы областтар экен азыр чечиле элек. Былтыр Ошко барып 5 күн концерт коюп келгенбиз. Андан тышкары жеке топтор бар бул жерде. Ар бир топ өзүнүн миссиясын аткарат. Ошол биздин топту дагы башка райондорго жеке 3-4 жерге гастролго чыгып келебиз быйылкы жылдын эсебинен. Ушундай жаңылыктар бар. Анан топто жаңылануулар болуп атат. Эң мыкты ырчы дастанчыны Улукбек Токтобулут деген алдык. Бул эми жаңыган, жаңы дем деген сөз. Анан эл тааныган мыкты ырчы жигитти да жаңы жумушка алып атабыз. Кудай буйрса 3-4 күндөн кийин жумушка кирет. Азамат Сарыбаев деген ырчыны билесиздер. Ал жигит да топтун курамын түзөт эми. Ошондо 10 өнөрпоз адам болуп атабыз. Кудай буйрса эми чоң жаңылыктар, иштер ушул жылда болот деген ойдобуз. Айпери Адамкулова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.